Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештерибиз. Мына биз касиеттүү мен айтып жаткан жетим тоонун так ортосунда, мындайча айтканда борборунда, центринде турабыз жетим тоонун. Көп бийликтин кандай десем бир айткан сөздөрүндө, бийликтин бир фейктеринин сөздөрүндө бул жетим тоо бул жөн эле бир адыр тоолор, жөн эле бир дөмпөк, эч кандай коос, эчтекеси жок. Каза бербейби бул дөмпөктүн эмнесин аят деген ушундай сөздөр болуп атат да. Мен ошол үчүн атайын жетим тоонун так ортосуна келдик. Мына ушул жерди, мен турган жерди мына касабыз деп аткан эмне ушул жер да. Ол жерди айтып коеюн, мына могу Данги деп коет, могу Данги. Мына ушул Дангини казабыз деп атат. Ушул Дангини казабыз деп атат. 2009-2010 жылдары Бакиевдин маалында тиги Чааржон деп коет. Эки глейген тоо турбайбы? Чааржон деп. Ошол жакка кытайлар келип разведка кылышкан. Ошол жакты талкалашып, карагайларды, жолдун баарын салышып, үстүгө чейин чыгып казышып, итакмаган чыгарган ошол Чааржондун. Ошондо 56 кытайды катание баштап, нарындын мыкты жигиттери, патриоттору кубалап түшкөн. Ошол жактан жардырышып, эбегейсиз мындайча айтканда мындай катастрофа алып келген учурларга болгон да, ошол маалда. Ошондо кубалап түшкөн кытайларда. Анан айта турчу нерсе мына могул Акбел деп коет, ушул Данги деп коет. Бул жакта Дөөлү деген айыл өкмөтүбүз бар. Ошо мен төрөлүп чоңойгон ошо Дөөлү айыл өкмөтүнүн малдары мына ушул жерде жайытта оттошот. Мына өзүңөр эле көрүп атасыңар, жылкылар, уйлар, мына койлор ушул жерде жүрөт. Бияк жайыт. Бул жака Дөөлү айыл өкмөтүнүн малдарынын баары келип, ушул жакта малдар чыгат. 25-30 миң деген кой, 1000 деген жылкы, 1000 деген, 10 миң деген уйлардын баары тең ушул жакта жүрүшөт, жайыт. Биз жайыт кылып колдонобуз. Анан өзүңөр көргүлө мына кандай касиеттүү жер экенин көрсөңөр өзүңөр. Анан могул жакта могу эки тоонун ортосунда Нарын дарыясы болуп, суулар ушул жерден агып, Нарын дарыясына кошулат. Мындайча айтканда Нарын дарыясынын башы ушул жерде. Ушул жерден биздин жанагы Токтогул кесине толуп аткан суубуз, кес салынып аткан кесибиз, жана Токтогулга барып аткан именно Нарын дарыясы мына ушул жерден башталат. Жетим тоодон башталат. Моунун баары бүт жетим тоо кыркалары мына Данги ушул жер, мына могу жердин алдында бүт алтын, темир, эмне деген элемент, титандын баары бар. Анан мына ушул жерди казабыз, сырой койдон кытайларга беребиз деп атат. Анан кантип каршы чыкпайсың? Ушул жерди кантип карматып коебуз? Бул жерди кашык каныбыз калгычакта коргойбуз. Кашык каныбыз калгычакта. Бул жерде чоң молдо башы, кичи молдо башы дейт. Данги суусу дейт, могул жакта жети глейген айран суу дейт. Ушул суулардын баары тең чогулуп, могу жети жерден түшүп келип, могу Нарын дарыясы пайда болот. Эми өзүңөр көргүлө мына кандай касиеттүү жер мына. Арча, карагай, кайыңдар, жапжашыл мына күзүндө келдик ишо. Бул бүт уже саргарып калганда келдик. Ой жайында июнь-июль айларында келе турган болсоңор бияк керемет. Мына өңгүлөр даже көрүнүп турат. Анан ушул жерди талкалаганга кимдин мындай эмеси жетет, духу жетет. Бул жерди эч качан талкалатпайбыз. Мен алдын ала айтып коеюн. Бул жер үчүн биз жаныбызды беребиз. Кашык каныбыз калгычакта биз аягына чейин турабыз. Ошон үчүн жетим тоодон оюңарды казабыз дегениңерди тарткыла. Мен атайын кыргыз элиме көргөзөйүн. Жетим тоо кандай жер экен деп мен атайын мына видео, сюжет, репортаж даярдап турдум. Эми өзүңөр көргүлө мына подсъемка кылып. Мына кандай касиеттүү жер. Мына Жарлы таш деп коет могул жакта. Мына Данги, Акбел, үстүндөгү Чааржон былтыр 2009 жыл Бакиевдин маалында разведка кылган. Ушундай касиеттүү керемет жер. Бул жакта айтып атат 5,5 миллиард тонна темир бар дейт. Бул алтынды, титандарды, жана башка элементтерди эсептебегенде. Бул деген мындайча айтканда 1 триллион доллар сырой бойдон сатса болот. Бул минимально. Перерабатывать ете турган болсок 3-4 триллион долларга чейин барат. Эбегейсиз ушундай керемет байлыгыбызды кытайларга сырой бойдон биз берип койгонго каршыбыз. Биз каршыбыз, анткени андай болбойт. Биз иштетпейбиз. Биз жол бербешибиз керек иштеткенге. Анткени мына суунун башы ушул жер. Анан айландырып айтып атпайбы, сууга эч кандай зыяны тийбейт. Кандай зыян тийбейт? Могул Дангини каза турган болсоңор, сууну мына могул жерде агып атат суу. Ушул жерде кошулуп атат, жети суу келип. Ошол үчүн
казам деген оюңардан айткыла. Бизге деген алтын эмес, темир эмес, бизге суу керек. Элдин башы олучакта суунун башы ол деген Кыргызда жакшы макал бар. Андан көрөк мейин иштетип кестерди кургула, мини кестерди, чоң кестерди кургула. Кытайга мына электр энергиясы жетишпей атат. Аларга темир сатпай, андан көрөк электр энергиясын саткыла. Ошол үчүн биз аягына чейин турабыз. Мына Кыргыз элин көрүп койгула, кандай жерди казабыз, талкалайбыз деп атканын көрүп койгула.